Сахна костюму жөн гана сахнада кийилүүчү кийим эмес. Бул оюн дүйнөсүнүн визуалдык ачкычы. Ал актерлорго, ырчыларга, бийчилерге каармандардын образдарын, алардын мүнөзүн жана маанайын чагылдырып, чыгарманын атмосферасын таасын берүүгө мүмкүндүк түзөт. Сахна образынын ар бир элементи, кезимеден аксессуарларга чейин зор мааниге ээ. Кылдат ойлонулуп тигилген сахна костюму көрүүчүлөргө искусство дүйнөсүнө терең сүңгүп кирүүгө мүмкүндүк берет. Сахна кийими тилсиз болуп, бирок ал көрүүчүгө оюндун бардык каармандары, алардын мүнөздөрү, сезимдери жана мамилелери тууралуу бардык маалыматтарды берип турат. Костюмдар чыгарманын доорун, болгон мезгилин жана жалпы атмосферасын таасын чагылдырат. Жакшы иштелип чыккан костюм көрөрмандарды өзүнө тартып, оюндан алган таасирлерин күчөтөт. Андыктан сахна кийими оюндун өзүндө эле чоң мааниге ээ. Стилисттер, мамандар осылай кийинсеңиз деп ар түрлүү сунуштар жасап жатады ғой. Осылай сизди өзгөртүп. Стилисттер жана адистер көп учурда мындай кийин же сени минтип өзгөртүп койсокчу деп кеңеш беришет. Бирок менимче ар бир адам өзүнүн мыктысынчы жана өзүнө эмне жарашып, эмне жарашпаганын жакшы билет. Кай жерди жасыруу керек, кай жерди көрсөтүү керек, кай жерди көрсөтпөө керек, кай түс мага жарасат, кандай үлгүдөгү кийимдер жарасат, ол кийип турган кийимим Мен көбүнчө кемчиликтерди кантип жабуу керек, кайсы түс же сүрөт жарашат, кийимим ырыларыма жарашабы деген суроолорго жооп издейм. Мында мага дизайнерлер жардам беришет. Астанада 15 жылдан бери жашап келебиз. Алматыда баары оңой жана жеңил эле. Ал жакта мода үйлөрү менен дизайнерлер өтө көп. Демек таңдау көп. Ал Астанада олай эмес. Астанада издеп жүрүп өзүңө керек. Астанада дизайнерлер аз. Бирок аларда өзгөчө табит менен идеялар бар. Мындай дизайнерлердин бири Айым, абдан таланттуу, өз табити бар, өз ишин сүйгөн чыныгы кесипкөй. Муну анын чыгармачылыгы, колунан жаралган кийимдер айтып турат. Айтамыз, мен Айым. Өтө талгамы жогары, биликти, нагыз маман, өз исин сүйөтүн маман. Биринчи Алима деген үлкөн сән үйү болгон. Сол өз эмгек жолун Алима мода үйүнө баштап, ошол жактан алгачкы тажрыйбасын алган. Жұмыс тәжірибесін сол жерден бастаған екен. Сол бір Алимамен біраз образдар тігілген кезде. Биз ушул мода үйү менен биргеликте образдарды жаратып жүргөн кезде ошол командада болчу. Кийин эмгектери социалдык тармактардын аркасында популярдуу болуп кетти. Бир жолу кесиптешим жана курбум Маржан Арабаеванын кооз көйнөгүн көрүп, кайдан алганын сурап калдым. Анан ал мага Айым менен иштешерин айтты. Көйлектерин көргөн кезде, сүйлөскенде осылай мен Айыммен жұмыс жасайм деди. Казакстандык ырчы Каракаттын өмүрүнүн жарымы сахнада өтөдү. Өзүнүн узак жана ийгиликтүү карьерасында көптөгөн гастролдорго чыгып, ар кандай сынактарга катышып, жеке жана эл аралык концерттерди берүүгө жетишкен. Сахна кийимдери биринчи кезекте ыңгайлуу болушу керек. Алар сахнада аткаруучулардын кыймылын жектебей, ыңгайлуу болууга тийиш. Мындай ыңгайлуулукту ырчы Каракат Айым казакстандык дизайнер Минайым Елгондонун колунан жаралган кийимдерден таба алган. Биз энди отурамыз, турамыз, жүгүрөбүз далада. Биз артисттер ар кайсы жерлерде концерттерди коюп отурабыз, көчөдө турабыз, унаа менен жүрүп, тепкич менен төшүп, жогору көтөрүлөбүз дегендей. Ошондуктан кийимдин ыңгайлуу жана сапаттуу болуусу маанилүү. Майдау деген нерсени маман болгондан кийин негизи эскертүү керек. Өйткөнү биз баардыгыбыз аны ортак шешемиз го, ушундай матадан деген сыяктуу. О кезде де кээде көйнөктөрдү жууп тазалагандан кийин өңөчүп калат. Андыктан дизайнерлер эксперт катары муну алдын ала эскертип коюулары керек. Өзүнүн шын мәнинде биликти маман ретинде өзүнүн кеңесин айтуу керек деген сыяктуу. Ондай жагдайлар болду. Басында жылтырап адеми көрүнген мата. Биз биргеликте көйнөктү кандай кездемеден тигүүнү чечебиз. Тигүүчү кардарга жоопкерчилик менен мамиле кылып, болуп кала турган кесепеттер тууралуу эскертүүгө тийиш. Башында жалтырап, кооз көрүнгөн көйнөк үтүктөгөндөн кирип, бузулуп калган учурлар болгон. Ондай ар түрлүү жагдай болду. Сондуктан да бир кийимди ойластырмас бурун, onu кандай матадан тигемиз, ол мата канчалыкты кийсе. Химиялык тазалоодон кийин кеземе тартылып, тактары кетпей, жалтырагы кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан жаңы кийимди тигерде кездемени кылдат тандап, анын сапатына маани берүү зарыл. Жастау кезде әрине бәріне лабылдап турасың, бәрі әдемі көрінеді, бәрі бір керемет көрінеді, бірақ
кийим деген маселеде ол міндетті түрде. Азыр мен баарын кылда тандайм. Жашыраак кезимде баары эле кооз, жалтырак көрүнө берчү. Бирок жалтырагандын баары эле алтын эмес дегендей. Кийим сапаттуу жана 100% сага ылайыктуу болушу керек. Дене кийимди кийгенде дем алып туруусу зарыл. Костюмдеринде сондай бір жағдай болды деп айта алмаймын. Басқа жағдай сахнада неше түрлі жағдайлар болды ғой, әрине. Соңғы біз ақ Кездеменин курамына карайбыз. Сахнада ар кандай жагдайлар болгон. Айым экөөбүз акыркы тиккен кийимибиз ак костюм болду. Чактап чидегенге көп деле албай, ал өзү эле мага ылайыктап тийип койду. Жыйынтыгында бир дагы жолу ченеп көрбөгөн костюмду концертке кийип чыктым. Бір артық тау болып қалған, кейбір жерін қосу керек, кейбір жерін алу керек дейтін тұстары болды. Сахналық ол әрине функционалдық қасиеті. Сахна кийими унада алып жүрүүгө ыңгайлуу жана функционалдуу болуп, көп бырышпашы керек. Мындай кийимдерди тигүү мен үчүн өзүмдүн болгон чыгармачылык дараметимди колдонууга мүмкүндүк берет. Колумдан не келет, сонун баарын жасай берүүгө болот. Мисалга күнделикти биз келетін. Күнүмдүк турмушта кийилүүчү кийимдерди тиккенде ой чабытыңды анча кошо албайсың. Мында болсо кардардын талаптарына ылайык каалаган идеяңды жүзөгө ашырууга болот. Өзүнүн талабына сайкес. Дизайнердин калыптануусу бала кезинен сүрөт тартууга болгон ышкысы чыгармачылык дүйнөгө биринчи кадам таштагында эле башталган. Бала чагында эле дизайнер кагаз бетине жаңы образдарды түшүрүүдөн ырахат алып, формалар, түстөр жана композицияларга өзгөчө кызыкчу. Кийин сүрөт тартуудагы бул алгачкы эксперименттери кесипкөй чеберчиликке айланып, дизайнердин өз идеяларын кездеме аркылуу жүзөгө ашырууга жардам берет. Мен кичинекей кезимде сүрөт салганды жакшы көрөтүм. Сол сүрөткө эң жакын профессия сол дизайн болуп. Бала кезимден сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн. Анан албетте сүрөт тартууга ылайыктуу кесип дизайн эле. Атам мени колдоду. Бирок мен университетти аяктаганда дизайнерлик кесип анчалык популярдуу эмес болчу. Кантип акча табам, кайда иштейм деген суроолор түйшөлткөн. Буга карабастан атам мага чоң колдоо көрсөттү. Азыр эми бул кесипке суроо талап жогору экенин, дизайнерлер жакшы киреше таба алышарын жана бул керектүү кесип экенин жакшы билет. Мен эки жолду карап турганмын, журналистика немесе дизайнер деп. Бирок журналистикага мен кичине характерим жетпейт деп мен солай кичине күмәндамын. Журналистика менен кийим дизайны кесиптеринин ортосунда арсар болгонум эсимде. Журналист болуу үчүн мүнөзүм өтө жумшак экенин түшүнүп, эмне кылсам деп турган элем. Ошондо атам кийим дизайны жака тапшыр, ар тараптан колдоо көрсөтөм деген эле. Ушул нерсе мага ишенимдүүлүк берген. Сондуктан болар мен көбүнө логикамен келем. Ончалыкты аса сезимге берилип, бир нерсе чыгарып. Өзүм анча эмоционалдуу эмесмин. Ошол себептен баарын логикалык ой жүгүртүү менен чечкенге аракет кылам. Эргүү келип, түн бир окуумда туруп алып сүрөт тартам деп айта албайм. Кесибиме жараша баарын мерчем менен логикага салып чечем, иштейм. Композиция кандай болушу керек, акценти кайсы жерине жасоо керек, бардык техникалык жактарын жакшы билем. Азыр тажрыйбам жетиштүү. Балким кайсы бир тема мени шыктандырышы мүмкүн. Бирок идеяны жүзөгө ашыруу үчүн логика менен техникалык жөндө маанилүү. Техникалык, логикалык жол менен ары карай кете берет. Мен айымның енді бүгінгі таңда бір 10 шақты, одан көп шығар. Эми сиздерге кийимдерди көрсөтөйүн. Бүгүнкү күндө айым экөөбүз 10го жакын костюмдун үстүндө иштөөгө жетиштик. Концерт өттү. Үлкен аренада. 13 мың халық жиналған үлкен аренадагы концертке әрине Жакында эле чоң сахнада Улутау улуу концерти өттү. Албетте 13 000 адам чогулган мындай иш-чарада баарынан өзгөчөлөнүп тургум келет. Кечки жарыкта кийимиң жаркырап окмуш көрүнөт. Бул кийимди ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер жок. Айым 2 күндө тигип берди. Кийимиз деп жоспарлаган едик. Керісінше сол сәтті шығат деген алдын ала ойластырылған көйлек. Башында башка дизайнердин көйнөгүн кийели деп мерчем дегенбиз. Бирок ал мени элестеткендей болбой калып, капа кылды. Кимге келдим?
Ошондо айымга кайрылып, концертке 2 күн калды. Мен элестеткен образ мына ушундай. Өзүңдүн ой чабытыңа жараша тигип берчи дедим. Осы образды енді сен өзің тігіп беруің керек деп. Сөйтсек, мына итальяндық шыныдан жасалған мына ткань мата. Айымда Италия айнегиден жасалган кездеменин бир кесими бар экен. Ал көйнөктүн 2 жеңине эле жетип калды. Бирок мага бул абдан жакты. Идеяны өрчүтүп, айым таштарды кошуп койду. Көйнөк оор, бирок укмуш кооз болуп чыга келди. Менин шеберлигимен ар карай тастарын баскасын косуп, осындай бір керемет төгілген апауыр әрең көтеріп тұрмшы. Концерт эфирге даярдалып, көйнөгү сахнада укмуш көрүнүп калды. Айым мага тигип берген образдардын акыркысы ушул көйнөк. Эфирден тамашалайсыздар, сахнада мүлдем бул башкача көрүнөдү. Айымдын маган тиккен соңғы образ матасы. Эми дагы бир кийимимди көрсөтөйүн. Мындай кездемелер өзү өтө оор келип, үстүнө шуру салынгандыктан муну менен иштөө кыйын. Кымбат баалуу кездеме, дүйнөлүк брендтики. Ошол себептен дизайнер көбүнесе муну бузуп албайын деп кабатырланат. Мага кездеменин өзү жана түсү жагып калып, айымга алып келдим. Менин дене түзүлүшүмдүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ал мага абдан назик образ тигип берди. Кыймалары менен курун айым өз колу менен жасады. Белдиктерин де осыған сай кылып, осылай тастарын таңдап жасайды. Жалпы айымның эң менин образымда хит болгон образ. Бул кийим хитке айланды. Менин баракчамдан да көргөн боласыздар. Муну менин баракчамдан көрсөңүздөр керек. Бул Италия баркыты. Кездеменин өзү керемет. Әр киген сайын өзімді бір ерекше сезінетін, менің табиғатыммен үндескен, сондай бір керемет образ. Мына жерде итальянский. Муну кийим катары, колдоруңду бул жерден чыгарып кийсе болот. Чапан катары ийинге илип алсаң дагы жарашат. Колуңдан келсе каалагандай образ жарала берет. Бул бир дагы дүкөндөн табуу мүмкүн болбогон образдардын бири. Бул айымга өздүн дагы бир чогуу жараткан эмгегибиз. Әдемі мынандай аксессуарды косып, мынандай үлкен лентасымен арттан түсірген кезде де бул менде видеолары бар, көрсеңіздер. Бул көйнөк дагы өзүнчө уникалдуу. Ал менин кийимдеримдин арасындагы эң популярдуулардын бири. Былайша айтканда, бул да бір әдемі көйлек. Сондай-ақ мына көйлек та өзінше бір ерекше халықтың ықыласына ие болған көйлектердің бірі. Өзүм кара түстү жактырам. Бул классикада. Билюр кездеме менен иштөө өзгөчө чеберчиликти талап кылат. Кездеме кооз болгону менен аны менен туура иштебесең оңой эле бузуп алууга болот. Мата әдем болғанмен оны құртып алуу кауіпі де болады ғой, егер оны дұрыстап үндестірмесеңіз. Мына матаны осылай кылып, нагыз женственный тамаша. Мында баары идеалдуу болду. Кездемеден өтө назик, кооз кийим жаралды. Торулору, таштары менен колго жасалган брош көйнөккө өзгөчөлүк берип турат. Бул айымдын керемет эмгеги. Образды айым тигип берди. Енді өздеріңіз байқағандай, менің сахналық болғаннан кейін жылтырағанды жақсы көреміз. Сосын матаға мен үлкен мән. Өзүңүздөр байкагандай сахнага жаркырап чыкканды жакшы көрөм. Андыктан кийим үчүн кездемени кылдат тандайм. Бул дагы дүйнөлүк бренддин кездемеси. Айым мунун бетиндеги сүрөттөрүн кайталап, шуру менен кооздоп чыккан. Өтө кооз көйнөк болду. Осылай ар бир пайеткасын колумен каадап, маган осындай бир назик, әдемі көйлек тигип берген болатын. Кече көйнөктөрүнөн тышкары менин күнүмдүк кийилүүчү чыптамаларым дагы бар. Шым менен кие турган стилдүү образдарымды дагы айымга ишенип тиктирем. Мына бул чыптаманы караңыздарчы, баары укмуштуудай табит менен колго жасалган. Айымдын тигүү менен катар эле укмуштуудай дагы уузчулугу бар. Талгам, әдемі дүниелерді біздің айым жасайды.
Дизайнердин улуттуу долбоорлорунун бир катары Азия оюндарынын ачылышында Казакстандык курама команданын тоо көтөрүп чыккан спортчуларынын кийимдерин тигүүсүн атоого болот. Ал иш-чарада биздин спортчулардын визит картасына айланган эки керемет образды жараткан. Анын колунан жаралган кийимдер Казакстандын руху менен маданиятын чагылдырып, ошондой эле бул иш-чаранын эл аралык аренадагы маанисин баса белгилеп көрсөткөн. Костюмдун ар бир элементи оюндардын тарыхында эстен кеткис, эс калтыруу менен укмуштуудай таасир берүү үчүн кылдат ойлонулуп тигилген. Бул жакында өткөн Азияда оюндарынын иш-чаранын ачылышында эки костюмду тиктик. Бир нече теманы сунуштап, тапшырык берүүчү тарап Түркистан темасын тандап алды. Мен бизге азыр физикалык күч менен катар эле руханий энергия дагы зарыл деп ошол темага басым жасагам. Сол мен жасап чыгардым. Онун үстүнө бул жерде көп нерсени имараттын сөлөкөтүн дал өзүндөй кылып кийимге толук түшүрө албайбыз. Негизинен делкелерди пайдаланып, көйнөктүн этегин мунаранын чокусунун формасында тигип, негизги түстөрдү колдонуу аркылуу образды жаратууга аракет кылдык. Оюлар тайказандан алынды. Төп нускасында аларды эстеп калуу кыйын. Түстөрү көңүр тартып, оюлары даана көрүнбөйт, бирок модада биз назик өсүмдүктөргө окшош оюларды колдонобуз. Мында биз түстөрүн гана өзгөртүү менен оюларды толук кайталап, көчүрүп алууга жетиштик. Бул жердеги графикасы тек түсүн гана башка кылып өзгөртүп алдым. Менин тутунуучуларым эки багытта деп айта алам. Бири Өз кардарларымды мен эки топко бөлсөм болот. Биринчи топтогулар бул бир аз түрдүү, өзүнө ишенген, эмне кааларын так билген шаардык ишкер айымдар. Каалайтын кыз-келинчектер және экинчи тармак бул жаңагы артисттердин өзү, олардын. Экинчи топ болсо артисттер же ошолорду туурагандар. Алар көбүнесе тиги же бул сахна образын кайталап тигип берүүнү суранышат. Болуу мүмкүн, алардын заттарын көп сурайт. Сан әлемдегі бағыт тіптен 180 градусқа бұрылып кетті. Азыр мода дүйнөсүндө баары 180 градуска өзгөрдү. Мурда көбү башкалардан өзгөчөлөнүп турууну калышса, азыр тескерисинче адамдар жөнөкөйлүккө ыктап, бирок сапаттуу өнүмдү баалашат. Карапайымдылык, бирок сапа биздин эң биринчи. Мен ушуну жеткирим келет, биздин ателье үчүн эң башкысы бул сапат. Усунатына үлкен сапа. Ол матада болуу мүмкүн, ол орундалуунда болуу мүмкүн, ол дизайнда болуу мүмкүн. Ар нерсени жапсыр. Кездеменин тигиштин жана дизайндын сапаты, колго тийгенде колдону берүү биздин стилде эмес. Биздин артыкчылыктарыбыздын бири биз кездемелер үйүндө жайгашканыбызда. Бул биз үчүн жана кардарлар үчүн дагы ыңгайлуу. Кездемени издеп обара болуунун кереги жок. Анткени бул жерде өтө сапаттуу материалдар бар. Кейде болот, жумуш барысында кейбир толуктуруулар болот. Сол кезде кайтадан ар жерге жүгүрүп. Иштин жүрүшүндө кошумча материалдар керек болуп калса, зарыл болгондорду ушул жерден алып, процессти уланта беребиз. Жалгастырып кете беребиз. И дайын затты да осы жерден алып кетет. Сахна үчүн же эл аралык спорттук иш-чараларда образдар тууралуу сөз болгондо бычуудан тартып колго саймалап чыгууга чейин индивидуалдуулук зарыл болот. Кардарлар бул ательенин ар бир адамга өзгөчө мамилесин баалашат. Мында ар бир долбоорду уникалдуу чыгармачылык тапшырма катары карашат. Бул аякта жаткан көйлек сарафан тасынан. Азыр мен сарафан көйнөктү тигип бүтүрүп жатам. Мунун кездемеси мындай чачпагы бар букле. Мунун четтери дагы ушундай болот. Детальдарынын кебирине четтери баары ушундай шашактар менен көмкерилет. Негизи бизде параллель бир эле учурда бир нече кийимди тигип иштейбиз. Кардарыбыз чет жакка чыгып кетип, көйнөк көптөн бери бул жакта илинип турат. Бул күтүп турду клиентти. Булай негизи жалпы бир аптанын ичинде башталып аякталуу мүмкүн. Негизи бул көйнөктү тигүүгө бир жума жетиштүү. Бирок баары тапшырык берүүчүнүн айткан мөөнөтү менен ченеп өлчөөгө көз каранды. Мунун тик жаккасы менен этегин бир аз өзгөртүү гана калды. Бүгүн бүтүрүп беришим керек, жетишимге буйруса. Конечный результатын жасап тигип чыгаруу.
матаның өзі деликатный бізде, сол үшін асықпай жасау керек. Биздеги кездемелер иhtiyat иштөөнү талап кылат, ошондуктан негизинен колго тийүүгө туура келет. Ошол себептен иш узакка созулуп, көп эмгекти талап кылат. Өзүм бычып берип турам. Ар бир картарга өзүнчө үлгү жасоо керек болгондуктан көп убакыт кетет. Баары эски ыкмада формула менен иштелип чыгат. Ар бир бычмачынын өз сыры болот. Сол боюнча жұмыс жасайм. Ол, конечно, әркімнің маза-закрутчиктер өздеріне несіне байланысты адаптировать етіп алады. Кейбір нәрселерді өзімнің қосқан нелерім бар. Мен дагы кээде ишти жөнөкөйлөтүп же өзүмдүн билген ыкмаларымды кошуп бычам. Албетте бычмачы таап ишке алсам дейм, бирок мыкты адисти табуу өтө кыйын. Нелер келет, кыйын кройдагы заттар келет. Мисалга пиджакты айтатын болсак, ол классикалык зат, оны жеке тапшырыктарды бычуу көп учурда татаал. Мисалы пиджак бул классика, аны көп эле бычалат. Ал эми сахна костюмун модельдештирүү керек, анткени анын өзгөчө деталдары болот. Көп бычмачылар даяр үлгү менен иштөөгө көнүп алышкан, бирок бул жарабайт. Биздин кардарлардын биринчи талабы кийим дене мүчөсүнө кооп жараша отурушу керек. Ошол себептен алар бизди тандап келишет. Биз бычып алгандан кийин бөлүктөрүн үтүктөп алып, анан баарын чогултуп тигебиз. Азыр мен зарыл жерлерин өзгөртүү үчүн толук үтүктөп жатам. Өйткені өзгерістер енгізу керек болады. Бұл жерде аса бір дизайн бар деп айта алмаймын, потому что бұл жерде Мунун дизайнында татаал деле эч нерсе жок. Бул жөнөкөй формадагы классикалык пиджак. Бирок өзгөчө формалар менен иштөө кыйыныраак болот. Мындай учурларда биз макеттик ыкманы, ийне менен баарын бекитип алуу ыкмасын колдонобуз. Бул үчүн форма берүү үчүн башка материалды пайдаланып, андан кийин негизги кездемеге салып көчүрүп алабыз. Основной матадан емес, көмекші бір матадан керек емес, содан жасаймыз да, формасын жақсы шығарып, қондырып алғаннан кейін барып жақсы мата. Бул кымбат баалуу кездеме, андыктан мындайлар менен чеберлер иштеши керек. Кээде бетине сүрөт түшүрүлгөн кездемеден кийин тигөөгө буйрутма түшөт. Аны менен иштөөдөн бычылгандан кийин сүрөттөр бири-бирине дал келүүсү маанилүү. Сүрөт зарыл болгон жерге турбай калса, ал фигураны бузуп коюшу мүмкүн. Ар бир аял заты кымча бел, келишимдүү болгусу келет. Биз буга болгон аракетибизди жумшайбыз. Мындан кийин ишти башка чебер улантып, кийимди экинчи ирет ченеп чактоого даярдайт. Тигет екінші примеркаға дайындайды. Уникалдуу жана укмуштуудай дизайнерлик ыкмаларды колдонуу үчүн Менайым Элгонда өзүнүн кесипкөйлүгү менен логикасы жана билимине таянат. Ал өз аудиториясын, анын табитин жана муктаждыктарын жакшы түшүнүп, бул маалыматты талапка жооп бере тургандай кийимдерди жаратууга жумшайт. Дизайндын ыкмалары менен техникаларын өздөштүрүп жана өз тармагын мыкты билүү менен дизайнер кооз эле эмес, функционалдуу жана суроо талапка жооп берүүчү кийимдерди жаратат. Мына костюмда естериңизде болар. Чоң кара гүлү бар, бул костюм эсиңиздерде болсо керек. Бул Айымдын эмгеги. Анын колунан жаралган кийимдерден ондою бар бизде, балким андан дагы көптүр. Өмүрүмдүн улуттук учурларында өзгөчө кийим тигүү керек болсо, ар качан Айымга кайрылам. Анын табитин, көз карашын жана чеберчилигин баалайм. Ошондуктан натыйжасы сонун болуп, өзүм каалап элестеткендей кийим тигип берерине ишенем. Ар качан ата мекенди көндүрүштү колдоп келем. Анткени биз дүйнөлүк брендтерден артта калбай, кээде алардан дагы мыктыбыз деп ишенем. Бизде жогорку сапаттагы кийимдерди жараткан өнөрлүү дизайнерлер, мыкты текмечилер жана адистер бар. Муну сөзсүз баалап, өзүбүздүн чеберлерге ишенишибиз керек. Бирок биз сону тани билүүбүз керек, көрө билүүбүз керек, сене билүүбүз керек.